Туугандар, барыңыздарга ассаламу алейкум. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям салам жана салаваттар болсун. Туугандар, ушул видеону жок дегенде ар бир адамга жөнөтүп коюңуздар, туугандар. Поделиться кылып коюңуздар. Жана лайк басып коюңуздар, хотя бы просмотр көбөйсүн. Бул жакта берип туруңуздар. Шакир акебиз 1999-жылы төрөлгөн жигиттер. Азыркы момент мындай тагыраак айтып берейин сиздерге. Киндиктен ылдыйкы органы, бутун манжалары вообще киндиктен ылдый иштебейт. Бул неден келип чыккан? Жүлүндө рак болгон. Рак биринчи кичинекей болуп башталган. Анан Кыргызстандын врачтарына көрсөтүп, биринчи операция болду дейт, экинчиси лич алды дедиңиз, лич алган, анан кийин 2 жолу кан недениз, химия алган, анан жыйынтык болгон жок экен. Итогасы жыйынтык болгон жок. Ошол жүлүндөгү рак чоңоюп кете берип, жигиттер акыры чоң болгондон кийин уже нерв клеткалары иштебей, уже киндиктен ылдый органдар иштебей калган, туугандар. 5 сом болобу, 10 сом болобу, 20 сом болобу, кайдыгер карабаңыздар, туугандар. Бул садака 70 кырсыктан сактайт, туугандар. Азыр ошол Индияда өтөт экен, Турцияда өтөт, Турцияда операция өтөт. Ошол Кыргызстанда, Турцияда ошондой сураштырганда, диагностикасын тактагандагы жигиттер акыры ошол Турцияга барып операция кылышка мажбур болушкан, туугандар. Бул нерсе баардык нерсе келип туруп суммага такалат. Бул жакта 40 000 акш доллар бизге керек, туугандар. 5 сом болобу, 10 сом болобу, көңүлдөн чыккан сумманы которуп коесуздар, туугандар. Ушул жакта азыр өзүнүн достору кызмат кылып жүрөт, ошо досум үчүн деп жигиттер. Азыр Бишкектен дагы сбор башталган, Оштон дагы сбор болуп, автосалондорго тарттырып, эми жигиттер башка жактан деле көрүп атсаңыздар керек, чөркөт реквизиттери полный калтырабыз, көңүлдөн чыккан. Көңүлдөн чыккан сумманы чисто садака иретинде Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн деп жигиттер которуп койсоңуздар жакшы болот. Ассаламу алейкум.